биздин медперсонал өзү ооруп атат, практикующий хирургдар, практикующий медсестралар. Аны эми өзүндай мындай жеке калып эже ошол сиздин ооруп аткан главврачтар менен ушуну башка эмеге которо аласызбы десе, биз адамдын укугун тебелей албайбыз, которо албайбыз деген сөздөр болуп атат да. Ошону эми бул бүгүнкү күндө цифра өсүп атат, жакшы жакка жылбай атабыз да. Бул менен дагы кетип эле турган болсо, эсили баардыгыбыз Индияга алып чыгып эле печеньди алмаштыра берсек, здоровый население калбай калды уже. Нуркасы Батырбеков боордун өнөкөт оорусу менен 20 жылдан бери алышып келет. 1998 жылы гепатиттин Б түрүн жугузуп алып, кийинчерээк ага илдеттин Д түрү да кошулган. Айтымында ага бул дарт ооруканадан жуккан. Башынан жаракат алганда аны операцияга даярдап чачын кырган медициналык кызматкер Б гепатити менен ооруганын кийин гана билгенин айтат. Бул ооруну толук айыктырууга мүмкүн болбогондуктан дарттын алдын алуу керектигин айтууда. Анткени вирусту жуктуруп алган адамда оорунун вирусу өмүр бою кала берет. Алардан бул оору кийин кайра эч кимге жукпайт дегенге кепилдик жок. Мындан улам биринчи кезекте гепатит Б оорусуна каршы элди милдеттүү түрдө эмдетүү керек дейт ал. Бул боюнча айыкпас дарттан жапа чеккендер Саламаттыкты сактоо министрлигине да бир канча жолу кайрылышкан. Вакцинаны саймайынчакты биздин эл ушинтип страдать этип берет. Биз азыр 2000 киши үчүн көптөр чуркап трансплантация кылабыз деп чуркашып атат. Бирок бул жакта 2 миллион кишини сайып койсок, өзүнөн өзү биздин ооруп аткандар бир 100 киши, 2 киши болсо, ошону кийин токтотуп алып, өзүбүзчө лечение кыла берет элек биз дальше. Биз өзүбүз эми ооруп атканыбыз менен мындай закрытый отура албайт экенбиз да. Зубной барат экенбиз, операция болот экенбиз, биз кан менен бар контакт болот экен. Бир жылда 2 жолу Минздравга айтсак, бюджетибиз мындай требования мондой болуп кетти деп жакшы түшүнүш болбой калат Минздравда. Расмий маалыматтарга ылайык өткөн жылы гепатит менен ооругандардын саны Кыргызстанда 14 миңге жеткен. Ар бир 3-4 жылда бул дарт күч алып, ошол учурларда илдетти жуктуруп алгандардын саны 22 миңге чейин көбөйүп кетет экен. Алардын көпчүлүгүн жеңилирээк формасы болгон гепатиттин А түрү менен ооругандар түзөт. Ал эми кан аркылуу жугуучу оор формасын дарылоо кыйын. Дары-дармектери да өтө кымбат. Жакында эле гепатолог инфекционисттер ассоциациясы өлкө боюнча 7 миң кишиге бекер анализ жүргүзүшкөн. Алардын 10%дан көбү гепатиттин кайсы түрү менен жабыркаары аныкталган. Ушунча кишиден чыкты деп, ар бир кимден гепатит чыкса, ошо телефонун алдырып койгонмун, кыздар телефон чалып, сизден гепатит чыкты, өзүңүздүн дарыгериңизге барыңыз деп ошондой иш болуп атат. Эми муну биз улантышыбыз керек, улантып. 7 миңден бир 936 кишиден чыкты. А сиз элестетиңиз, биздин ошол 3 миллион взрослый калкты изилдесек, ошонун 11%-ынан чыкса, бул эмне дегенди? Бул абдан чоң көйгөйдү айтып атат да. Саламаттыкты сактоо министрлигинде канча бейтап чет өлкөгө борун алмаштырууга кетип жатканы тууралуу так маалымат жок экен. Ошондой эле трансплантацияга муктаж адамдардын дагы толук саны белгисиз. Анткени көпчүлүк учурда оорулуулар өз аракети менен чет жакка чыгып кетишет дешет адистер. Боорду операцияга чейин жеткирүүнүн бир жолу бул алдын ала эмдөө экенин медиктер өздөрү айтып келишет, бирок баары каражат маселесине келип такалат. Чындыгында ушундай вакцинация чоңдорго керек. Өкмөт, Минздрав бекер сайып берсе, сайдырам болбосо көрөм дегенди токтотуш керек да. Себеби бул вакцинаны өндүрүш үчүн канча акча керек, алып келиш үчүн канча акча керек. Биздин саламаттык сактоо министрлигине анча акча бөлүнбөйт. Ошон үчүн ошол акча төлөө негизинде. Бирок ол жана менчикте абдан кымбат болуп калат. Ошону бир министрлик өзү уюштуруп, заводуна чыгып, ошонун өз баасы менен алып келсе, анда арзаныраак эле болот эле. Ошондо ар бир жаранга эмдөө бир 300 сом, 350 сомду эле түзөт эле. Ошондо биздин элдин көбү эмдөө алып калат эле. Коңшу Казакстанда гепатиттин алдын алуу үчүн акысыз эмдөө өнөктүгү өткөрүлгөн. Натыйжада бул илдеттен жапа чеккендердин саны 80%га азайганы белгилүү болду. Бирок Кыргызстанда акчанын тартыштыгынан мамлекеттик медициналык мекемелерде эмдөө жүргүзүлбөйт. Аларда гепатит менен ооругандар өзүнчө топко уюшуп, вакцина сатып алуу үчүн кайдыгер эмес адамдардан каражат чогултууну демилгелешүүдө. Топтолгон акчаны Саламаттыкты сактоо министрлигине вакцина алуу үчүн өткөрүп беришет экен. Рахажан Ибекова, Урмат Мамбеталиев, НТС. Көрсүн, бир чечимге келишеттир, мүмкүн андан кийин сизден жооп күтүп калабыз, андан кийин сиздин сурооңузбу. Биз 2018-жылы 30-октябрда кайрымдуулук марафон Таш көмүр шаарында өткөндө бийликке кайрылганбыз, бул оорун алдын ала депчи. Бул оорун алдын ала алса жакшы болмок да. Бул азыр мынакей Акниет Аманаттын төрагасы да бул жакта отурат, булар алып чыгып келишип атат негизи 5-6 фондчу. Анан бул Индияга алып барып келгенден
негизги Индияга алып барып келгенде баягы боорун алмаштырганда эле бул оорудан кутулдуң эмес, оорудан тутулдуң деген эле маани да. Себеп дегенде адам ооруп калганда, апасы ооруп калса 18-ке чейин элек баласы донор болуп атат да. 20 жашка чейинки балдарчы. 20 жашка чейинки чыккан балдардан донор болуп туруп боорун алганда өтүн кошуп алып салып атат да. Алда майып болуп калып атпайбы? Андан кийин ал боорун алмаштыргандан кийин боор алмашат, канда вирус калып калат. Ал эртең 5 жыл, 10 жыл, 15 жылдан кийин козгоп калышы да мүмкүн да. Биз бул ооруну алдын ала көрүш керек болуп атат. Анан кийин боорун алмаштырып келген больной өмүр бою дары ичип жашайт. Бир күн, 2 күн ичпей кала турган болсо, ал курсагын кармап больницага жөнөйт, кайра элечи. Ал эртең бул оорудан кутулуп калбайт, бул оорудан наоборот тутулуп калды да. Анан кийин бул Индияга жөнөткөндө дагы азыр фонддордун өзүнүн кылып турган башка да иштери бар да. Негизи фонддордук өзү жетим жесирге, жана башкага кайрымдуулук кылыш керек болчу да. Азыр фонддор только ушуу менен заниматься этип калды. Бизде дагы жакшы жагы фонддор бар үчүн ушул нерселер көтөрүлүп эме болуп калып атат да. Рахмат сиздерге чоң. Бул көрсөтүүнү албетте биз кыска убакыттын аралыгында бир жыйынтыкка келе албайбыз, себеби деген бул аябай орчунтуу маселе. Бирок мен убакыттан пайдаланып айтарым ушул жергиликтүү медицина тармагындагы кызматкерлерге ушул оорунун алдын алууга дагы күчөтүлгөн таризде иш кылсаңыздар жакшы болот эле. Түшүндүрүү иштери мектептерде, керек болсо балдар бакчаларында, окуу жайларда көбүрөөк. Мен азырга чейин бул оору менен күрөшүүдө сиздердин мындай түшүндүрүү иштериңиздерди жүргүзүп жатканыңыздарга күбө боло элекмин, тилекке каршы. Ал эми коомдук жана кайрымдуулук фонддорунун ушундай иштерди жасап аткандыгыңыздар үчүн Алла сиздерге ыраазы болсун. Ар дайым эл кызматында жүрө бериңиздер.